1 миллиард сом деген бұл абдан чоң акча, билесиз. Как происходит распределение? То, что дошло до уровня вот такой вот тотальной коррупции. Кыла албай аткандан кийин анан буну кыла аласыңар, кыла албайсыңар мен билбей атам. Баштапкы медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы үчүн эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан гранттык каражат алынууда. Кайтарымсыз акча, диагностикалык жабдуулар жана компьютердик техникаларды сатып алууга жумшалмакчы. Көп тараптуу максаттар фонду 9 миллион ақш долларын, бирдиктүү донорлордун максаттуу фонду 2 миллион 400 миң доллар. Грант аркылуу баштапкы саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык жана диагностикалык жабдууларынын, компьютердик техникаларынын транспорт алынат. Саламаттыкты сактоо тармагын жакшыртуу үчүн гранттык каражаттардын орду чоң деген эл өкүлдөрү макулдашууну колдоого алышты. Деген менен министрлик дары-дармектерди көзөмөлдөөдө даяр системаны ишке ашыра албай убара. Сонун программаны алып келген экен. Ар бир дары, ар бир таблетканы болсо заводдон чыккандан келип конечный потребительге чейин ошону силер кыла албай аткандан кийин анан буну кыла аласыңар, кыла албайсыңар мен билбей атам. Анан бирок айтып коеюн дедим эле да, мына ошого көңүл бурсаңар. Ато силер аптекаларды ачтыңар. Мен өткөндө Чоңалайга барсам, аптекага кирсем, кээ бир дарылар жок, кээ бир дарылар кымбат. Анан ошол жерден сатып аткан эжеден суразам, айтат: "Ой, биз өзүбүз алып келебиз" дейт, тиги оштон дейт. Алып келип ошол ошко тыштап коет дейт. Анан кийин кааласаңар алып кеткиле, каалабасаңар жок дейт. Улуттук онкология жана гематология борборуна республикалык бюджеттен жыл сайын 1 миллиард сом дары-дармек сатып алуу үчүн бөлүнөт. Бирок дарыгерлер медикаменттер тартыш деп айтып келишет. Натыйжада бейтаптар кымбат баадагы жекеменчик дарыканаларга кайрылууга мажбур. 1 миллиард сом деген бұл абдан чоң акча, билесиз. Бирок ошого карабастан менчик аптекаларда ошолорго тиешелүү дарылар сатылып атат. Бир кичинекей тюбик ампула 200 миң сом тегеренде турат экен. Өзү онкобольной. Милдеттүү түрдө ошону бекер ошол борбордон алыш керек. Ал жерде жок деп коюп, берки көчөнүн ар жагында аптекадан барып караса ошол дары сатылып атыптыр. 101 миң сомго. Ушуну бир жакшыраак көзөмөлгө алсаңыз, анткени башка оору эчтеке эмес, эми ушул онкология оорусунан ошондой иштерге барбай эле коюшса. Онкология менен жабыркагандарды дары каражаттары менен камсыздоо саламаттыкты сактоо тармагындагы эң курч маселелердин бири ойдон калууда. Бул көйгөйдү эл өкүлдөрү ар бир комитет жыйынында көтөрүп келишет. Как вообще происходит вот это получение бесплатных лекарственных препаратов и как происходит распределение? То, что дошло до уровня вот такой вот тотальной коррупции. Сайт, электронная очередь, получается прозрачное распределение, выделение бесплатных лекарств, которые предоставляются из государственного бюджета. Мы очень много сил и времени потратили для того, чтобы обеспечить наших пациентов бесплатными препаратами со стороны государства. И мы не имеем права продолжить вот эту вот коррупционную схему, которая была до этого. Вы не имеете на это права. Буга чейин УКМК тарабынан бейтаптарга дарыларды кымбат баада мыйзамсыз сатып келген айрым дарыгерлер кармалган. Эл өкүлдөрү жогорудагы көрүнүштөргө карабай, министрликтеги абал өзгөрбөй жатканын катуу сынга алышууда.